Саламатсыздарбы кесиптештер. Гапыр Мадаминов өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китебинен өзүңдөгү терс сапаттар, адаттарды жоюп, өзүн өзү тарбиялоо темасы. Бул адаттан тышкаркы тарбиялык багытты киргизүүбүздүн себеби көбүнчө оң, жакшы сапаттарды тарбиялоого маани беребиз да, терс сапаттарды жоюу, аны менен күрөшүүгө көңүл бурулбай келет. Алар жалкоолук, ыкшоолук, ичи тардык, бакылдык, жалганчылык, текебердик, эки жүздүүлүк, кытмырлык, ыпластык, чагымчылдык, түркөйлүк, кыянатчылык, сыпайылык, куулук, кекирейгендик, менменсинүү, кошоматчылык, мактанчаактык, чиренүү жана башкалар. Булар адамда адат, мүнөз, пейилге аралашып, анын башкаларга, ишке, жашоого, коомго мамилесинде чагылып, өзүнө, айланасындагыларга билимсиз өтө чоң зыян кылып турат. Адамдын өзүнүн жакшы жолго түшүүсүнө, башкаларга, коомго пайда алып келүүсүнө тоскоолдук кылат. Адамдардын ортосундагы мамилени бузуп, ынтымакты кетирет. Окуунун иштин жемиштүү болуусуна зыян кылат. Достор, жакын адамдар, бир туугандар улуттардын ортосунда түшүнбөстүк, карама-каршылык алып келет. Эң чоң зыяны жакшы адамдарды жакшылык иштерден токтотуп, жакшылыктын жайылуусуна жана өнүгүүсүнө тоскоолдук кылат. Мындай пейили, адаты бар адамдар менен чогуу окуу, иштөө, жашоо татаал, карама-каршылыктуу болуп, талаш-тартыш, келишпестик, чыр-чатак көбөйөт. Адамдардын ортосундагы ишеним, мээрим, сыйлоо, түшүнүү азайып, шектенүү, кооптонуу, интрига, атаандашуу, өч алуу жана башкалар көбөйөт. Булар үй-бүлө, жамаат, аймак, жалпы эле коомдун өнүгүүсүнө олуттуу зыян келтирет. Өзгөчө ичи тар, көрө албас, кытмыр, чагымчыл, кыянатчыл, эки жүздүү, кайдыгер, адат пейилдеги адамдар кылымдардан бери элибиздеги эң жакшы инсандардын эң жакшы иштердин болуусуна тоскоолдук кылып, чөктүрүп, элди бөлүп жарып, бүлгүнгө учуратып келген. Алар адилеттүүлүктүн, акыйкаттын, өнүгүүнүн эң чоң душмандары. Ошол себептүү биз тарбиялык иш-чараларыбызда жакшы сапаттарды даңазалап өстүрүүгө эле көңүл буруп калбастан, жогорудагы терс сапаттардын табигаты келип чыгышы, зыяндуулугу жөнүндө, өзүндө жана башкаларда ал сапаттар бар болсо күрөшүү, жоюу жөнүндө кам көрүп иштесек туура болчудай. Биз адамдарды жакшы сапаттарга урмат, кызыгуу аркылуу тарбиялагандай эле, терс сапаттарга жек көрүү, жийиркенүү аркылуу тарбияласак, адамдардын, коомдун жакшырып өнүгүүсүнө чоң өбөлгө болот. Андай пас адамдар башка адамдардын кайдыгер, кечиримдүүлүгүнөн, кең пейилдүүлүгүнөн пайдаланып, өздөрүн ээн эркин сезип, айланадагыларга, коомго, жакшылык иштерге каалагандай зыян келтирип жүрүшөт. Жок дегенде бул сапаттар үчүн уялтып, эскертип коюуга маани берилбейт. Бул байкалбаган терс сапаттар жеке адамды эле өнүгүүдөн токтотпостон, жалпы жамаат, улут, элди артка тартып, кризиске учуратып турат. Жалкоо, кытмыр, кыянатчыл, чагымчыл, Япон, Кытай, немец, швед жана башка элдер болот деп дээрлик укпайбыз. Себеби ал элдерде адамдардагы мына ушул терс сапаттар коомдук пикирде катуу айыпталынып, үй-бүлөдөн баштап жек көрүү, жийиркенүү менен тарбияланат. Мисалы Кыргызстанда эле дуңган, уйгурлар балдары жалкоолук, ыкшоолук менен терс сапаттарын көрсөтсө, эң катуу тилдегени антпе, кыргыз болуп каласың деп айтышат экен. Эмне үчүн биздин кыргыз атыбыз жалкоолук, бекерпоздук жана башка терс сапаттардын синоними болуусуна жол беребиз. Мындан да кейиштүүсү азыр бийлик, атак, даңк, кызматка жетүү үчүн кыянатчылык, кошоматчылык, жагынуу, сатып алып сатууга даярдык, чагымчылдык тумандай көбөйүп, коомубузду каптап бараткандай турат.
Булар коррупцияларга да себеп болуусу мүмкүн. Жаштарыбыздын баштап ар бир адамдын өзүндөгү терс сапаттарды байкап билип, алар менен күрөшүүгө, алардан тазаланып алыстоого үйрөтүүбүз керек. Ар бир адам өзүндөгү терс сапаттар менен күрөшүү үчүн алардын тизмесин тизип, бөлмөсүнө илип, өзүн эң зарыл милдеттердин бири күн сайын мына ошол терс сапаттар менен күрөшүп, акыры аларды жоюуга жетишүү. Мында Чыңгыз Айтматовдун адам үчүн эң кыйыны күн сайын адам болуу деген сөзүн эсте сактап жашасак туура болот. Сиздер менен мен Айбашева Айназик болду. Көңүл бурганыңыздарга